Менин атым Белекова Бегимай. Фотомодель жана фармацевтмин. Бегимай менен бүгүн кызыктуу эфирди улантабыз, урматтуу көрөрмандар. Эң алгач эле бул моделдик кызматка деги эле ушул кантип келип калдыңар? Ким түрткү болду? Моделдик кызматка 5 жыл болду. Мен Инстаграмым түрткү болду десем болот. Инстаграмда көбүнчө Инстаграмдан чакырышат. Негизи Кызыл Кыяда модельдердин катары жокко эсе да. Деги эле Кызыл Кыяда дагы модельдер барбы? Башка кесиптештерде. Ооба. Кызыл Кыяда бар модельдер. Фотомодель, как өзүнү көрсөткөн кыздар көп өтө. Негизи азыр иштебей атканымдын себеби мен азыр декреттемин. Ошон үчүн пока үйдө эле онлайн жумуш менен алектенип жатам. Аябай көп ишти аткарат экен бул кызыбыз. Үй бүлөдө канча бир туугансың? Үй бүлөдө биз 4 бир тууганбыз. Мен өзүм Кара Жагаш деген жерден болом. Демек шаарда жашаган жагат. Ооба. Айылдан көрө. Ооба. Жолдошумдун көз карашы өтө жакшы. Ошо модель чөйрөсүнө кызыккан кыздарды чогултуп, модель болгусу келген кыздар Бегимай менен байланыссаңыздар болот экен. Кызыл Кыя шаарында жаңы ачылган Сумая Гранд ресторанын сиздерге сунуштайбыз. Бактылуу күнүңүздү өткөрсөңүздөр болот. Аягындай сонун мүмкүнчүлүк сиздер үчүн жаралып жаткан учуру. Андыктан баарыңыздарга сунуштайбыз Сумая Гранд рестораны кызматта. Экрандагы номерлерге кайрылсаңыздар болот. Жакшы күндөргө сиздерге кызмат көрсөтөт. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атыжан Назим Момасултанов. Бул чыгарылышта аябай кызыктуу эфир болот деп ишенем. Анткени модель, блогер Бегимай Белекова менен маектешебиз, интервью алабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Аябай кызыктуу эфир болот деген ишеничтемин. Каналга катталып, лайк басып коюшту унутпайлы. Урматтуу көрөрмандар, Бегимайдын алдына дагы келдик. Бегимай, кош келдиң. Саламатсызбы? Саламатчылык. Анда биздин көрөрмандар менен бир аз амандашып, анан өзүңүз жөнүндө толугураак маалыматтарды берели, анан кенен маек баштасак. Саламатсыздарбы? Жалпы YouTube көрүүчүлөрү. Менин атым Белекова Бегимай. 24 жаштамын. Азыркы учурда фотомодель жана кесибим боюнча фармацевтмин. Мына ушундай. Бегимай менен бүгүн кызыктуу эфирди улантабыз, урматтуу көрөрмандар. Аягына чейин чогуу болуңуздар. Бегимайдын таланттарын сиздерге көрсөтөбүз, жана өзүнүн эмне жумуштарды кылып атат, жана жеке жашоолору кандай болуп атат, биргеликте маалыматтарды баштайлы. Эң алгач эле бул моделдик кызматка деги эле ушул кантип келип калдыңар? Ким түрткү болду? Кантип эле модель болуп баштадыңар деген суроо менен баштайлычы. Моделдик кызматка 5 жыл болду. Мен Инстаграмым түрткү болду десем болот. Инстаграмда көбүнчө Инстаграмдан чакырышат. Мен буга чейин Ошто окуганмын. Ошол Ошто магазиндер ошол тартылып бер деп сунуш кылып, ошонун улам башталып кеткен. Ошто кандай окудуңар? Ошто мен медицина тармагында фармацевтиканы бүткөнмүн. Негизги кесибиңер? Ооба, бул менин негизги кесибим. Негизги кесиби азыр иштеп атабы, же иштебей атабы? Негизги кесибим менен 1 жыл иштедим. Бирок азыр иштебей элем. 1 жыл иштедим. Ооба, 1 жыл иштедим. Көбүрөөк басым ошондо модель тармагына кетип калып атабы? Ооба. Ошол тармак, Негизи Кызыл Кыяда модельдердин катары жокко эсе да. Бир эле ушул Бегимай Белекова бардай эле сезилет да. Деги эле Кызыл Кыяда дагы модельдер барбы? Башка кесиптештерде. Ооба. Кызыл Кыяда бар модельдер. Мындай профессиональный модельдерди билбейм го, бирок мындай фотомодель, как өзүнү көрсөткөн кыздар көп өтө. Ошол. Абдан жакшы. Негизи модельдик кызматта иштеш кандай экен? Бул жактан кантип
кириши тапсалот жана кандай бир өзгөчөлүктөрү бар деген суроо. Модельдик кызмат бул оңой десем деле болот, потому что кыйын жери жок, потому что просто сени чакырышат, чакырып сүрөткө түшүп бересиң, ошого карата сага как эми акча төлөнөт да. Ошол главное ошол сүрөткө эле түшөсүң, ошол эле. Ар кандай свадебный салон же магазиндер, ар кандай жерлер чакырат да. Модель кызыбыздан дагы сонун маектерди улантып атабыз. Модельдин иши кандай болот экен жана көбүнчө ошондой свадебный салондордон чакырып калышат, Ооба, свадебный салон жана кийим дүкөндөрүнөн. Ошол основном ошондо. Анан рекламага да чакыргандар бар, жанагы суши тартып, например, ошондой ар кандай рекламаларга да чакырып калышат. Көбүнчө, Ооба. Ушул модельдик кызматтан сырткары дагы бир убактарда клиптерден көрүп баштадык эле. Ош шаарында жана башка Бишкек шаарында дегендей клип тармагында эмнеге алыстап баратабыз азыр? Түшпөй калып атабыз. Чынын айтсам, менде мындай актёрдук өнөрүм жок болгон үчүн кичине өзүмө ишенимдүүлүк аз да. Ошондуктан мен мисалы азыр деле чакырышат көп эле клиптерге, клипмейкерлер. Бирок көбүнчө отказ берем, потому что ошо актёрский мастерство анча өнүккөн эмес да. Бирок клиптерге чыкса болобу ошол тармакта? Ооба, болот. Мен негизи клипке сунуш башталганда дагы мындай потолоктон башталды десем болот да, потому что биринчи эле сунуш мага Өзбекстандан түшкөн да. Мен өзүм өзбек ырчыларын көп угам да. Анан Инстаграмда ошо сторис тартып, жанагы Venom деген группаны билесиздерби? Ошол отметка кылып киргизгенде анан сунуш болгондо кастингге келип, клип алабыз, кастингге келип катышып бериңиз деп ошондой дегендер болгон. Бирок ал жака мындай тартыласың деп чакырган эмес да, кастинг, просто кастингге келип катышып өтүп кетсеңиз тартабыз деп өздөрүнүн тилиде эле жазган да. Бирок мен барган эмесмин, потому что ошо ишенимдүүлүк менде аз да. Анан жана Өзбекстанда көп актрисалар бар да, мындай күчтүү, анан өтпөй калам деп ойлогонмун да. Ошентип барбай калганмын. Бирок ошондон кийин 2 клипке катыштым. Кыргызстанда, ооба. Нурмира Асанова деген ырчы бар, ошонун клибиге. Анан Бекборбиевдин Мен айдоочу деген ырына түшкөм. Андан сонун көрсөңүздөр керек, урматтуу көрөрмандар. Негизи сонун бир ырлар. Көрө электер болсо көрүп койсоңуздар болот. Бегимбайдын аткаруусунда сонун бир клипке өзүнчө бир образдар жаратып берген, Жакшы. Азыркы учурдачы клипке мындан нары да чыгайын деген пландар барбы же или жокпу? Азыркы учурда эми аракет кылып жатам, бирок кече жакында эле сунуш түшкөн. Бирок ойлонуп жатам да. Ойлонуп, анан так жооп беребиз. Буйруса. Абдан жакшы. Ушундай бир кызыбыздын таланттарын, өзгөчө бир аткаруучу эрчиликтерин клиптен дагы байкасаңыздар болот. Жакшы. Бул жака басканча сүйлөшөлү да. Өзүңүздүн кесибиңиз боюнча айтып бериңиз анда. Фармацевт боюнча эмнеге иштебей атасыңар? Анан ал жак же жакпадыбы? Негизи менде 4 кесип бар. 4 кесип негизи? 4 кесибим бар. Жакшы. Музыкальныйда окуганмын 5 жыл. Андан кийин фармацевт окуганмын, фармацевтикада. Андан мындай курстарга окуганмын да. Кирпик боюнча мастермин жана поварлыкка дагы окуганмын, кулинарияга. Бирок 4-өнүн фармацевтикада иштеп көрдүм тармагында. Жана салондо да иштедим. Бирок музыкалык билимдечи? Жок, иштеген жокмун. Мен комуз чертем. Бирок чертип, комуз менен дагы көп ийгиликтерге жеткенмин, потому что көчмөндөр оюну болгонго. Ошо көчмөндөр оюнуга барып, көптөгөн конкурстарга, ЛТРге, телевиденияларга барып тартылып жүргөм убагында. Бирок таштап койдум, азыр унутуп калдым. Азыр чертпей атасың? Жок.
бирок эмнеге ушунчалык таланттымындай таштай бердим дегендей да. билбейм. Көрүш керек эми кайра чертип баштап. Диплом бар. Бар диплом. Музыкалык диплом бар. Музыкалык диплом бар. Андан жакшы кол чабып койсо болот экен да. Анткени көп адамдар ушундай бир кесиптеги жетишпей жүрүшөт. Сиз болсо ошол музыкалык билимге дагы жетишип, андан ары салондо дагы өзүнчө бир эмгек көрсөтүп дегендей. Салон эмне болуп атат азыркы күндө? Салондо ошол жарым жылдай иштедим. Анан азыр иштебейли. Иштебейли, кыскасын айтканда 4 жумушту алып барган кыз экен десек да болот экен. Андан сырткары азыр кошумча модель жана интернет магазиндин негиздөөчүсү болуп атасыңар. Интернет магазинде кандай? Интернет магазин аябай жакшы болуп атат. Ошол мен негизи азыр иштебей атканымдын себеби мен азыр декреттемин. Ошон үчүн пока үйдө эле онлайн жумуш менен алектенип жатам. Ошол интернет магазин бар. Айымдар үчүн кийимдер бар. Кийимдерди сатасыңар, аябай көп ишти аткарат экен бул кызыбыз. Сөз жок. Эми айта кетсең, үй бүлөлүк абал жөнүндө сүйлөшөлү. Үй бүлөдө канча бир туугансың жана ата-энең каякта, жолдошуң каякта, бала чакаң каякта дегендей. Үй бүлөдө биз 4 бир тууганбыз. Мен өзүм Кара Жагаш деген жерден болом. Анан бул жака турмушка чыкканмын. Азыркы учурда бир балам бар, жолдошум бар. Өзүңдүн ата-энең каякта азыр? Өзүм ата-энем Кара Жагашта. Айылда эле турасыңар? Айыл жашоосу жагабы же шаар жашоосу жагабы? Эки жактын жашоосу деле жагат негизи. Ар кандай жакшы жактары бар. Айылда деле абасы сонун, тазагы. Шаарда дагы жакшы, шаарда дагы жашоо. Жакшы, Абдан сонун. Негизи балалыгыңар айылда өткөнбү же шаарда өткөнбү? Мен балалыгым көбүнчө айылда эле өткөн. Анан бирок акыркы жылдары ошо шаарга келип, бул жакта окуганмын мектепте. Атак айылда эле болгон көбүнчө. Көбүнчө айылда өткөнсүңөр. Жакшы, айылда балалыгың өткөн болсо, айылдын өзгөчөлүктөрү кандай? Анан шаардын өзгөчөлүктөрү кандай сен үчүн? Мен үчүн айылдын өзгөчөлүктөрү ошол природа, таза аба, мөмө жемиш, ошолор эле болбосо, а так шаарда жакшы го дейм көбүнчө. Шаарда мүмкүнчүлүктөр көп, мисалы үчүн айылда андай мүмкүнчүлүктөр жок да. Шаарда жакшы сурам. Демек шаарда жашаган жагат. Ооба. Айылдан көрө. Ооба. Негизи айылда жашаган деле жакшы, бирок шаарга көңүлсүңөр да силер. Азыркы жаштардын көз карашы көпчүлүк эле шаарда жашаганды кааласа керек. Кайненеңер менен чогуу турасыңарбы? Биз күйөөм экөөбүз, анан энебиз бар, күйөөмдүн энеси. Үчөөбүз турабыз. Биргеликте. Биргеликте, ооба. Ошол моделдик кызматты аткарганда сенин жолдошуңдун көз карашы кандай? Каршылыктар болобу же өзү уруксат береби деген суроо. Жолдошумдун көз карашы өтө жакшы. Мен жолдошум менен 5 жыл сүйлөшкөнмүн. Ошол турмушка чыкпай жатып деле модель болуп жүргөмүн да. Анан турмушка чыгып атканда дагы экөөбүз жакшы сүйлөшүп, эч кандай турмушка чыккандан кийин бири-бирибиздин жолубузду тоспойбуз деп бири-бирибизге сөз берип турмушка чыкканмын. Ошондой эле болуп жатат. Мага такыр мындай каршы болбойт. Наоборот, колдоп, өзү даже образдарды өзү тандап берип, өзү ошентип колдойт. Абдан жакшы. Негизи колдоо болсо, күндөн күнгө өзүнчө бир образдар жаратып, дагы жакшы образдар менен чыкканга аракет кыласың. Жакшы. Инстаграмыңызда канча катталуучу бар? Жана активпи же болбосо
гифтен чогулганбы, ал жөнүндө сүйлөшөлү. Инстаграмда 31 миң подписчигим бар. Катталуучум бар. Где-то 5-6 миңи ооба накручено. Гифтерге катышып. Ошондон келген. Анан калганы живой. Актив жакшы, ооба, жакшы эле. Абдан сонун. Рекламага чакырып калса, модель катары барсаңыз, сиздин гонорарыңыз кандай болуп калат? Гонорарым келишим негизинде көп деле эмес. Мындай кандай десем, эми айтууга уруксатты негизи же кандай? Жок, эми айтпай эле коеюн, бирок көбүнчө магазиндерде болсо мен как бартер менен эле да көбүнчө. Бартерге буюм беришет. Мен ошону реклама кылып берем. Анан жана свадебный салондордо өзүнчө сүйлөшсө болот, өзүнчө сүйлөшсө болот. Жакшы, урматтуу көрөрмандар, Бегимай Белекованын гонорары азырынча сыр катары калтырып туралы. Эгерде сиздерге кызык болгон болсо, өзү менен байланышасыздар, анан толук гонорар боюнча сүйлөшсөңүздөр болот. Бегимайдын таланты мен ушунчалык көп экенин байкап эле. Азыр 4 окуу жайды, 4 кесиптин ээси болсоң, абдан сонун. Фармацевт неге жакпады? Неге таштабадың анан? Фармацевтика жакпады деп айта албайм. Жагат мага жумушум негизи, бирок ал жерде мындай чектөө бар да, чектөө бар десем болот. Потому что эртеден кечке чейин ошол жумушта болосуң. Просто зарплатага иштейсиң да, так мындай зарплата же көбөйүп кетпейт, же мындай жылуу жок да. Азайып кетпейт. Бирок жумушу негизи жеңил эле, фармацевттин дагы жумушу жеңил негизи. Модельдик кызматтачы көп бир ийгиликтерге жетсе болобу? Ооба, албетте, болот. Модель бул оңой, айттым го, оңой эле жумуштардын бири. Главный өзүң аракет кылып иштесең, жакшы эле ийгиликтерге жетсең болот. Алдыга жылыш кылса. Ооба, алдыга жылыш кылса болот. Жакшы. Модельдик кызматка аткарып, андан сырткары ошол музыкалык билимди дагы биргеликте кошкон болсоң, балким чоң бир дагынан бир кыргыздын чыгаан кыздарынын катарын толуктаган ийгиликтерге жетсең болот экен. Андай пландар барбы? Музыкалык билимди дагы кошогон деген. Ооба, негизи болгон. Бирок азыр көп аракет кылбай элем. Аракет кылып, ооба, ошондой жетиштиктерге жетсем болот. Например, анткени ийгиликтин эрте кечи жок дейт да. Ошол сабынан модельдик кызмат менен биргеликте музыкалык билимди дагы кошо алып кетсең, чоң болсо керек, жакшы болсо керек. Ооба. Жакшы. Алдыдагы пландар боюнча сүйлөшөлү анда. Пландар кандай Бегимайдын? Алдыда кандай иштерди аткарайын деп атат? Жана кандай ийгиликтерге жеткиси келип атат деген суроо берейинчи. Буюрса, пландарым көп негизи. Балам да азыр чоңоюп калды. Декреттен да чыгайын деп атам. Ошо чыгып, биринчи ошо Инстаграмды кичине өнүктүрүп, жана өзүмдүн азыркы интернет магазинимди да чоңойтоюн деп атам. Ошол пландарым. Көбүнчө ошол мен магазиндерге түшүп жүрүп, мен уже өзүм да билип калдым да, ошол ишти жакшы иш экенинчи, ошон үчүн өзүм дагы почему бы нет деп өзүмдүн товарларымды өзүм кийип түшүп, буюрса магазин ачам деген да оюм бар. Чоң пландар, алдыда. Демек, Бегимай Белекованын сонун бир дүкөнүн дагы күтсөңүздөр болот экен. Абдан сонун. Интернет магазин деп калдыңар. Интернет магазин кайсыл тараптарга ошол силер сатасыңар? Же Кыргызстан боюнчабы, же башка мамлекеттерге дагы таратасыңарбы дегендей? Кыргызстан боюнча бардык региондорго жеткизүү бар. Курьерская служба менен жеткизем. Анан Россияга да жөнөтөм. А так башка Казакстан, Өзбекстанга пока жөнөткөн жокмун бир да жолу. Ошо Россияга жөнөтөм. Ошондой.
азыркы учурда Россия менен жана Кыргызстандын бардык тармактарына жибере аласыңар. Ооба. Жалаң айымдар үчүн, Ооба, жалаң айымдар үчүн кийимдер ооба. Абдан сонун. Бегим айга жарашыктуу көйнөктөр силерге деле жарашат деген ойдобуз. Мына ушундай сонун бир көйнөктөрдү Бегим айдан алсаңыздар болот экен. Интернет магазиниңиздердин аты барбы? Аты бар. Эмне деп аталат? Аты Элека. Элека? Элека. Жакшы. Сонун бир аты бар экен. Абдан сонун. Үй бүлөлүк абалга кайтсак, балаңар канча жашка жетип калды? Балам 1 жаш 3 айлык болуп калды. Аты ким? Аты Байдар. Байдар. Жакшы. Балалуу болгон кандай экен? Балалуу болгон өтө сонун. Балалуу болгон айымдар түшүнөт мени. Эң бир бактылуу моменттер да. Балалуу болгон аябай сонун. Жакшы. Азыркы учурда өзүңөр эле карайсыңарбы балаңарды? Же кандай? Жана теңерге таштап олор карашат? Жок. Мен төрөлгөндөн бери баламды өзүм карайм. Төрөлгөндөн бери. Ата-энем кичине жардам берип турат, бирок азыр мен кайненем, кайнатам башка өлкөдө болгон үчүн бул жакта өзүбүз күйөөм экөөбүз, то есть күйөөм экөөбүз карайбыз. Көбүнчө мен карайм да. Күйөөм жумушта болот. Дагы кандай пландар бар алдыда? Алдыда ошол пландарым, мен негизи өзүмө чектөө койбойм да. Мисалы, любой нерсе болуп кетиши мүмкүн мындан кийин дагычы. Например, ар кайсы тармактарда өзүмдү сынап көргүм келет. Күйөөм дагы каршы эмес болгон үчүн бири-бирибизге такыр чектөө жок. Мына ушундай сонун бир маекти улантабыз. Бегим ай Белекова модель кызыбыз менен. Эми алдыдагы пландардан дагы бирөөсүн сурагым келип атат. Кызыл Кыяда деги эле модельдер аз да. Ошол модельдерди көбөйтүү максатында ушундай бир иштерди кылайын деген пландар дагы барбы, жокпу? Планым бар, албетте. Планымда ошо модель чөйрөсүнө кызыккан кыздарды чогултуп, өзүм Instagram аркылуу чогултуп, ошолорго үйрөтүп, кандай басышты, жана кандай сүрөткө түшкөндү үйрөтүп, команда түзгүм келет, ооба, негизи планым бар. Ушундай бир сонун команда дагы түзгүсү келип атат. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу модель болгусу келген кыздар, Бегим ай менен байланышсаңыздар болот экен анда. Башка суроо деле калып атат да. Болушунча Бегим айдын жашоосу менен, жумуштары менен, деги эле ошол өзүнүн таланттары менен сиздерге тааныштырып өттүк. Келип берген рахмат, иштерге ийгилик болсун. Анда эркин микрофон биздин көрөрмандарга аягында бир жакшы каалоо тилектерди айталы. Жалпы баарыңыздарга үй бүлөлүк жана негизи эле чоң бакыт каалайм баарыңыздарга. Ийгиликтер коштосун баарыңыздарды. Ден соолуктуу болуңуздар. Ден соолуктуу болуңуздар. Жакшы, мына ушундай сонун бир каалоо тилектерди Бегим ай Белековадан уктук. Урматтуу көрөрмандар, баарыңыздардын үйүңүздөрдө тынччылык болсун, жакшылык күндөр болсун. Талантыңыздар аша берсин, Бегим айга окшогон бир модель кыздар дагы көбөйсүн демекчибиз. Кайрадан эфирде көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Чоң рахмат.